Мына азыр бүгүн ар кандай маселени алып калганда байланыштуу баардыгыбыз айтып атабыз. Эми мен мына бүгүнкү маселени мына айдоочулук күбөлүк боюнча окуу мөөнөтүнүн 10 айга көтөрүлгөнү боюнча, урматтуу төрага, биз окуу мектептеги окуу программасын окуу мөөнөтүн 12 жылга өткөргөндө бизден жогорку кеңештен кабыл алганбыз. Туурабы? Буга урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич дагы аралашкан. Да туура 10 ай, 14 айга чейин жылдырсак болот экен. Себеби дегенде айдоочулардын тартиптери жок болуп атат. Ушу тартипти киргизиш керек деп атат. Булар эмненин негизинде 10 айга көтөрүп алышты. Бул кылып аткан иштери менен биздин президентибизди кошо аралаштырып бир туура эмес иштерге кредиттер кылып атат да. Ошондуктан муну азыр комитеттин чечимин эртерээк берсек, тез аранын ичинде муну парламенттик угуп эле кылбасак болбой калды азырчы. Ар ким ошол сунуштап аткан 10 ай деп аткан киши өзүнүн деңгээлине салыштырып 10 ай деп атат болуш керек. Себеби дегенде мен 2 айда, же болбосо 3 айда окуп ала турган адамдын укугун тебелеп, мен 10 айга макул болуп, эмне үчүн макул болушум керек? Кечээ мына летчик айтып атат, мен 1 айда деген самолет айдаганды үйрөндүм деп атат. Эмне деген бул? Муну тез аранын ичине карабасак болбойт. Азыр мына чыңалуу күчөп баратат өзүчү. Рахмат.